Саламатсыздарбы, урматтуу агайын туугандар. Мынакей ушул грыжа оорусу менен деги эле омурткалардын кыш айып кетүүсү, сколиоз оорусу менен чыгып кеткен сөөгүттөр ордуна сала албай жүргөн, кыйналып ушул оорудан жабыркап жүргөн мекендештер. Мынакей биз дагы бир эжебиздин ушундай шифасына күбө болуп отурабыз. Жараткан Алла Таалам ар бир пендеге өзү шифасын бере берсин. Бул эжебиздин өзүнүн канчалык деңгээлде кубанычы койнуна батпай сүйүнүп жатат. Мына алыс жерден келип өзү шифасын таап сүйүнүп жатат. Эми азыр өзүнүн оозунан, өзүнүн сөзү аркылуу угалы, өзү айтып берсин, кайдан келгенин, ошол боюнча айтып берсин. Мен Казакстандан келдим. Ютубтан көрүп келгем Алтынбектин лечениясине. Менде грыжа жана остеохондроз эт. Аяк колум кыймылдамай, касык уставга да шамасы келмейтин. Казыр өтө тамаша, кыймылдайт. Касык устап тамак ішүүгө да шамам келди. Лечениясы өтө жакшы. Өкүнбөйсүздөр, келиңиздер, эмделиңиздер, шипасын берсин. Балам, сага да рахмет. Рахмат. Алланын нуру жаусын, еңбегиң жана берсин, бийиктерден көрүн. Сол бакыттуу бол. Рахмат. Эмиңизге рахмет. Рахмат. Өтө жакшы. Барыбызга Алла Таалам ыраазы болсун. Кимден ким кандай ой менен, кандай максат менен келип лечение алса, ал киши албетте шифасын табат. Мунун баардыгы Алладан. Биз бир гана себепчибиз, биз өзүбүздүн гана милдетибизди, кызматыбызды аткарып жатабыз. Суроолоруңуздар болсо бериңиздер. Суроо. Неге акыркы күндөрү азыр грыжа менен ооруган адамдар көбөйүп атат да кийинки кезекте. Неден болот грыжа? Грыжа деген оору туура айтасыз. Акыркы учурда аябай грыжа менен жабыркаган кишилер аябай көбөйүп атат. Күн сайын арбап баратат. Мурунда бул грыжа болгон. Ал учурда бизде куяң деп анын аталышы башка ат менен аталып жүргөн. Ийилген, бүкчүйгөн кемпир чалдар көп болгон. Азыр замандын жетишкени, технологиянын жетишкендигинин натыйжасында бул грыжаларды анык грыжа оорусу экенин элдин баары билип, өздөрү билип калышты. Андан тышкары жыл сайын бул грыжанын көбөйүп баратканын бирден бир себеби адамдарда кыймыл аракеттин азайып кетүүсү. Организмдерге витаминдердин белгилүү өлчөмдө жетпеген натыйжасында биздин тамак ашыбыздын чисто экологический болбогондугунун натыйжасында ушул деңгээлдерге алып келип жатат. Азык-түлүктөрдөн, мисалы үчүн сүт азыктарын, сөөгүттөрдү кайнатып, холодецтерди жеп, кыймыл аракетин жасап, гимнастикасын жасап, мышцалардын өзүнүн качкасын берип, мышцаларды күчтөндүрсө, мен ойлойм бул оору менен көп киши оорубайт деген ойдомун. Акыркы учурда мен практикам боюнча моюн омурткасынан, шейный омурткадан грыжалар аябай көбөйдү. Бул шейный грыжага мен акыркы анализдерим боюнча, мен бунун изилдөөнүм боюнча мен буга телефондорду күнөөлүү деп чыктым. Анткени телефонду караган бойдон адам бир абалда кишинин салмагы аябай оор болот. Башын жерге салган бойдон 1 саат эмес, бир нече саатка чейин ошол телефонду тиктеп, баягы омурткаларына көңүл бурбай, кыймыл аракеттин аздыгынын натыйжасында деле бул акырындык менен грыжа ооруларына алып келип жатат. Грыжа дегенде көпчүлүк киши кандай түшүнөт билбейм. Грыжа дегенде көпчүлүк киши айтат, эти өсүп чыкты дейт. Эти өзү негизи өсүп чыкпайт. Ошол жердеги кемирчектин ортосундагы ядросу жарылып туруп, мына бул сүрөттө көрсөтүлгөндөй чыгып, бул центральный мозный канал жүлүндү акырындык менен кысып баштайт. Мынакей өзүңүздөр көрүп тургандай бул абалда келип кысып баштайт. Анын натыйжасында киши жабыркап, мына ядролорун көрүп атасыңар, жарылып чыгып кетип атат. Бул жерде эч кандай лишний эт жок. Бул жерде болгону ошол кемирчектин ортосундагы ядросу жарылып чыккандын натыйжасында кишилер ушул деңгээлге келип жабыркап жатат. Көпчүлүк кишилер бар, мисалы үчүн 50дөн өтүп 70ке жакындап калган кишилердин көпчүлүгү бут оорулары менен жабыркап жүрүшөт. Буттарын ооруганын бекеринен ал жерде оору болбойт, воспаление болбойт. Ошол кишилерди изилдеп анализдесең, көпчүлүгүнүн белинде грыжа болушу мүмкүн. Бутуна канча дарысын койсо да
шифа таппай кыйналып жүргөн кишилерди ошол кишилерди толук анык анализин коюп туруп лечение кылсак ал кишилер да ал оорулардан арылат. Андан тышкары бул грыжа менен лечение алганда бул өзүнүн этабы менен бизде лечение болот. Бир келгенде эле бир курстун лечениянын ичинде толук 100% деңгээлде сакайып кетпейт. Атайын 3 ай, 6 ай, 1 жыл болуп өзүнүн убакыттары менен келип лечение алган кишилер албетте шифасын табышат. Албетте белдин омурткасы бакан деп коет. Бул ичинде эле болот омуртка. Ушуну кармап турган биздин булчуң эт болот. Ошол булчуң этти колдон келсе ушуну жакшылап бекемдеп, жакшылап бул мышцаларды качка кылсак, бул оорулардан батыраак арылабыз деген ойдомун. Андан тышкары эгерде бел омурткасы тайып же болбосо бул жерден грыжа чыктыбы, эгерде аны учурунда эртерээк дарылабаса, албетте анын дал омурткасы кетет. Андан чыгып туруп мойын омурткасы кетет. Бүт бардыгы омурткалар бири-бири менен түздөн түз байланышта болот. Көпчүлүк кишилер мисалы үчүн демим кысылып атат, жүрөгүм сайышып атат дейт. Барып жүрөгүн текшертирет, өпкөсүн текшертирет, айтор таптаза диагнозго келишет. Бирок ал кишилердин бекеринен бул жагы омурткасынан жабыркап атканы бекеринен эмес. Анткени омуртканын ичинде бул позвоночниктерде жылып кетүү же болбосо ошол нервти кысып калуу коркунучу болсо, албетте ал жүрөк да, өпкө да ошол омуртка менен түздөн түз байланышта. Анын натыйжасында ал киши жабыркап жүрө берет. Урматтуу мекендештер, ар бирибиз шифабызды табалы, жараткан Алла Таалам ар бир пендеге шифасын бере берсин. И оразаңыздар кабыл болсун. Рахмат.